Армаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, Отмандык шоу күнүңүздөр менен сиздер 7 каналды көрүп жатасыздар. Бүгүн мына ушул студияда дагы биз кадырлуу меймандарды чакырып, кино жаатында кененирээк баарлашалы сүйлөшөлү деп турабыз. Ал эми ушул кинолордун арасында эң мыкты деп бизде бир эмес 4 жолу тартылып эфирге чыккан, жалпы эле элдин сүймөнчүлүгүнө айланган, өзүңүздөр билесиздер, эркектер кино тасмасы, мына ошол 1-ден баштап 4-үнө чейин тартылып, бүгүн жалпы биздин көрүүчүлөргө көрүлүп жаткан кези, алдыда дагы айта кетчү нерсе, ошол эркектер киносу алгач жолу биздин ошол 7 каналда. Ал эми бүгүн студиябызга ошол эркектер кино тасмасынын режиссеру Рустам Аташевай, жана ошондой эле кинонун актрисасы Айша Байсакова, жана ошондой эле актер Жолдошов Рамис мырза келип отурат. Ассаламу алейкум. Рустам агай, көргөнүзгө кубанычтабыз. Кош келиптирсиздер. Дегенде эми биздин көрүүчүлөр менен агай бир амандашалы келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу кино сүйүүчүлөр. Ушул эркектерди 2008 жылы баштаганбыз ушул проектти. Алгачкы кыргыз комедиясы деп деле койсок болот. Ошондон баштап ушу күнгө чейин 4-чү часть тартылып, мына азыр Кудай буйрса 1-чи жолу ушу 7 каналга элге тартып алайын деп турабыз. Максаты бул кинонун негизи эле аты айтып тургандай эркектердин жашоосу. Бул кино төртөө тең турмуштан алынган үй бүлөлүк комедия деп койсок болот. Эмне үчүн комедия? Баягы турмушту мындай тамаша иретинде түшүндүрүүгө аракет кылып, баягы кечиримдүүлүккө чакырып, үй бүлөнү жараштыруу, көбү кызганычтын айынан канчалар ажырашып кетип атат. Анан бул жашоодо боло берет, өйдө төмөн баягы акыры келип эле кайра эле баягы жарашып, үй бүлөнү сактап калыш керек. Бул жерде көп темалар айтылат. Ар бир сериянын өзүнчө бир өзгөчөлүктү бар. Мисалы үчүн биринчисинде ошол баштан өткөн окуяны кайрадан видео кылып элестетип көргөн кылганбыз. Экинчисинде болсо мындай очки ойлоп тапканбыз да, ошо очкини кийгенде сырткы кийими чечип кое турган. Анан үчүнчүсүндө ошол актерибиз сырт жакта болуп калды. Ошого байланыштуу тартылбай калды. Анан 4-сүндө ошол бизде окумуштуу бар да арабызда. Ошол мында өзгөчөлүгү ушундай дагы бир очко ойлоп табат. Бул адамдын оюн окуп да. Анан эркектер 1, 2, 3, 4 деп ар биринде идеялар болот, жаңы ойлор, жаңы максаттар дегенде. Негизи эле идеяларды каяктан аласыз? Сценарий ким жазат? Сценарийди өзүм жазамын. Негизи эле турмуштан алынат. Бул мындай фантастический комедия эмес, ойлоп табылган эмес. Болгону фантастический жагы жанагы очкилерди ойлоп таап атам, видеону көрүп калганы. Ошону деле мисалы үчүн 2008 жылы бул бизде мындай видеозвонок деген болгон эмес. Ошону алдын ала ушинтип болсо деп кыялданганда, видеодон көрсөк, чалганда дедик эле, ошол нерсе бирок келди. Болду. Ошондуктан буну фантастический деп да айтыш кыйын болуп калды. Анан азыр очкилер деле чыгып атпайбы, лазерный очкилер. Бул деле келип атат. Анан баягы режиссер болгондон кийин кыялданган жерлери бар. Ушундай болсо кандай болот эле деген жерлер бар. Бирок чын-чынына келгенде жашоо бул чыныгы турмуштук эле жашоо. Күндө көрүп жаткан жашоо. Мен көп адамдар менен сүйлөшөм, мындай коомдук транспорттордо көп жүрөм. Ар кандай эми угам да сүйлөшөт, баарлашабыз. Элди аралаш керек да. Элдик кино тартыш үчүн, элдин көйгөйүн чагылдырыш үчүн бул эл менен жакын болуш керек. Кош келиптирсиздер сиздер дагы. Дегенде мынакей биздин татынакай сулуубуз Айша айымга суроо берейин. Ким тандады? Бул киного кандай келип калдың? Мен жумушта отурсам, агай мага жазып калды. Ушундай кино тартылып атат, сен тартыласың, кел деп. Мен жумушта отурган жеримен эле жумушту таштап, үйүмө барып, кийимдеримди алып анан келдим. Эми негизи ойлонгом, мен бир эпизодко тартылсам керек деп, анткени башкы каарман болсом, алдын ала чакырылмакмын, сүйлөшүүлөр болмок деп. Барсам агай башкы каармансың дейт. Анан мен негизи буга чейин мындай чоң кино тасмаларга түшпөгөнүм үчүн аябай кубанып, сүйүндүм. Ошентип анан агай чалып, ошол жака барып калган. Рамис мырза, жакшы. Там алып берем деп берсиз, үй алып берем деп берсиз. Ошону келинчегиз билип калып. Негизи эле канчанчы киного тартылышыңыз бул? Бул 5-чи кином. Буга чейин кайсы кинолордо? Буга чейин ушу 1-чи, 2-чи, 3-чү часть, 4-чү частьта ойнодум. Анан Москвада Аборт деген кинодо главный ролду ойногом. Эркектерде негизи эң жаман көрүнгөн эле мен. 1-чи частьта эркектердин секретин ачкам.
4 жашта байлардын секретин ачтым кашайып. Жаман көрүнүп жүрөм деп. Өткөндө ошо бирөө чоң жерде иштеген байкелер менен отуруп калсам колдору мичип биздин секретти ачтың сен депчи. Да болду десем. Биз кылган нерселер баарын сен кылып элге көрсөтүп эме кылып атасың. Жакшы, эми негизинде жашоодо баягы агай киного тартылыш үчүн билим болуш керек да. Ана силерде билим барбы негизи? Ушул маданият тармагында, ошо актерлук чеберчилик тармагында окуган. Мен мектепти бүтүп Таза талант. Жамал Седакматованын колунда тарбия алганбыз. Ошонун колунан актерский мастерстволорду үйрөнгөнбүз. Анан ошо театрда жүрүп эле анан Руслан Маташовдун колуна келип калган тарбияны бияктан алдык. Актерский мастерствонун толугун бияктан алдык. Канча жашыңар делиңер? 24-тө. 24 жашында алгач кино жааттар. Эң биринчи кино ошо 24 жашымда тартып баштагам. Сөздө ачыгы көп нерселерди кино дүйнөсүнө, кинонун кухнясына аралаштырган Руслан Маташов. Жакшы. Азырга чейин Кудайга шүгүр, ыраазычылык айтам, жанында жүрөм. Дагы деле совет алам. Азыр уже жашоо жөнүндө совет алып баштадым. Кудайга шүгүр, жаман эмес. Жакшы, агай мындай карасак орбозырыктуу, токтоо мүнөз, анан силерге катуу деле айтпаса керек кинода, же катуураак айтабы? Урушуп койгоңдор болобу? Айша. Сөзү менен эле түшүндүрүп коет. Андай учур болгон деле эмес, чынында. Негизи укчумун ошо кино жаатында тартылганда режиссерлор, операторлор мындай катуу айтышат деп, орой болушат деп. Башында коркчумун, бирок андай деле эмес, агай өзүңүздөр көрүп тургандай эле сөз менен айтып, акырын эле түшүндүрөт. Өзү практика жүзүндө көргөзүп берет көп нерсени. Ушундай кылга, мындай кылга туура болот деп. Эми баягы урушам мен деле ал бир 7-8 дубльде башталат. Ага чейин сабырым бар. Мисалы үчүн окугандар түшүнүп калат, режиссердин иши урушат экен деген ошо менен эмес өнүгөт да чыгармачылыгынан. Булар андай көрбөгөн нерсе, бирөөнүн кызы, бирөөнүн баласы, катуу айта албайсың. Туура. Өзүн жоготуп койбосун деп жумшак айтып, анан такыр болбосо өзүм ролун ойноп берем. Монда ойносоң да мени карап туруп, кайра кайталап. Киного тартыла турган жаштардын баягы калоосу көп да. Бүт эле сурасаң актер болом, актриса болом. Жаштардын өзгөчө бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип атасыз да. Мисалы үчүн мен 14 кино тарттым. Ошо 14 кинонун ичинен ошонун 90% жалаң элдин арасынан тандалган да. Ошондон Кудайга шүгүр, атактуулары көп эле эл таанып калышты. Мына азыр Рамис окшоп рахмат айткандары көп. Анча-мынчалары көтөрө албагандары деле көп. Эми ал пендечилик. Мен ага таарынбайм, бирок мен ушуга өзүм ыраазымын, ушундай адамдарды киного алып чыгып, ушундай мүмкүнчүлүк Кудайым берген экен. Эми мен себепкер элемин. Кудайдын каалоосу булчу. Агай анан бардык эле акча, каражатка келип такалат. Негизи эле кинодо сиздерге ким каражат каяктан аласыздар, ким спонсорлук кылат? Негизи буга чейинки ушу 3 бөлүмдө өзүбүздүн эле студиянын каражаты менен баягы кинону улам чыгарып, андан түшкөн каражатты тартып келгенбиз. Эми азыр аябай мындай оорчулук болуп калды, мурдагыдай эмес. Талап башка, баягы сапатка жооп бериш керек. Анан ошого жардам сурап спонсор издегенбиз. Ушул 4-сүнө ошол жеке ишкер айым Жапарова Ырыс Жапарова деген жеке ишкер айым ушу өзү ушун колдоп, ушуга спонсор болуп демөөрчүлүк кылып берди да. Ошондуктан ошол экрандан пайдаланып, ошол эжекебизге терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушу кинонун жаралышына себепкер болуп чыгарып берген үчүн биз рахмат айтам. Өзүмдүн атыман, биздин жамааттын атынан биз ыраазычылык билдиребиз. Ишине мындан ары ийгилик болсун. Ушундай кыргыз киносун, маданиятты колдогон ушундай ишкер айымдар, ишкер байкелер көп болсун. Анткени бул кино искусствосу бул биздин күзгү, коомдун күзгү. Биз ошол аркылуу көп адамдарга жакшы, жамандын баарын ылгап, мындай таразалап көрсөткөнгө биз аракет кылып келебиз. Анан мынакей жакында дагы угуп атабыз, ушул Мээрим деген өзүңүздө кино жараткан кыз азыркы убакта бир сыркоолоп ушундай болуп аткан экен. Ал боюнча да эмне иш-чараларды өткөрөлү деген алда пландар барбы? Кандай пландар бар? Жардам көрсөтөлү деген. Бул деген Алла Тааланын ар кимдин пендесине берген сыноосу. Күтүлбөгөн жерден ушундай бир оор акыбалга түшүп ооруп калды. Учурда Ташкентте дарыланып атат да. Ташкентте дарыланып. Ал кайсыл бөлүгүндө тартылган? Ал 1-чи, 2-чи, 3-чүсүндө тартылган. Бул ошо Рамис Жолдошевдун
мындайча айтканда кинодогу туңгуч аялы. Бул көп аял алат кинода. Биринчи аял. Азыр жаштарга өтүп атты. Ошо жаштарга өтө баштады. Анан ошол дагы өзүнүн таланттуу кыз эле. Биринчисин аяк ачып берген, көргөндөргө эстеп коюш керек. Экинчисинде, үчүнчүсүнө чейин ойноп келди. Мына төртүнчүсүндө дагы ойномок. Бирок тилекке каршы ушундай ден соолукка байланыштуу ойной албай калды да. Анан ушундай баягы орозо учурунда ушундай жардам сурап неме кылган, анан кичине биз ролик жасап чыгарып неме кылдык. Бирок каражат жетпей атат, аябай муктаж. Учурдан пайдаланып, кино көрүүчүлөр, сүйүүчүлөр, ошол эркектерди көргөндөр болсо, ошол кыздын ролун көргөн болсо, эркектердин көрөрмандарын эле учурдан пайдаланып, мен кайрылып кетет элем, режиссер катары колдон келишинче ушу кичине көмөктөшүп койсо, ушу кинону көрүп атып эле эгер жаккан болсо, кичине жылмайта алсак, көңүлүн бир аз көтөрсөк, бир аз 10 сом, 20 сом, каткырып күлсө 50 сом салып дегендей, балким бир себепкер болуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ушул дагы арабызга кошулуп, эртең 5-син Кудай билип тартып калсак, кайра келип ойноп калса, ошо бир биз таланттуу бир кызыбызды мындай сактап калууга, себепкер болууга баардык ушу көрөрмандарды мен чакырып кетет элем. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, кыргыздын жигиттери, жалпы эле кыргыз эли кайрымдуу келет, мээримдүү келет. Кече жакында эле кандай акчаларды чогултуп койду, миллион, миллиарддаган акчаларды чогултуп коюшту. Булар да ошол кыргыздын жигиттеринин бүгүн мүмкүн көрүп жатса бир сезими мен жүрөгүн ойготот болуш керек. Батыраак сакайып кетсин дейлик. Рахмат, бүгүн студияга келип, аз да болсо маек бердиңиздер. Анан бүгүн агайлардын келген себеби мына ошол мээрим кызыбызга жардам сурап, аны менен катар эле биздин бүгүн 7-чи каналга эркектер 4 кино тасмасын алып келишкен экен. Буйруза бардыңыздар ошол 7-чи каналдан. Болбосо биздин YouTube каналга да жайгаштырсак болобу агай? Биздин YouTube каналдан дагы мына ушул кинону көрсөңүздөр болот. Бүгүн мынакей биздин студияга келген конокторго ыраазычылык билдирели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүн кино жаатында сүйлөштүк. Эркектер 4 кино тасмасы буйруза жакшы болуп калса айткандай 5-чи дагы бөлүгү тартылат. Андыктан ар дайым киного көргөнгө, кинону сүйүүгө чакыралык. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп, сак саламат болуңуздар. Эй, жоошпай, турбайсыңбы? Түшкө чейин уктабай. Жүгөрүнө орбойсуңбу? Түшкө чейин уктабай. Элдин баарыныкы эле бүтүп, экөөбүздүкү эле калыптыр. Тур. Чайга берчи, азыр турам. Анан жүгөрүнө баары бир орок менен оруп атасың анан. Анан эмне сакайч менен оруп калдым. Берке. Күн да ысып кетти. Чалап ичип ал. Кел, нандан же. Отур. Ой. Кел отур, азыр экөөлүү оробуз. Сага жардам берейин деп атайын келбедимби? Нандан же, чалаптан ич. Мен сонун идея айтып берем сага. Не идея? İç koy. Ey, ara menен aralайбыз. Gelesi o. Ara men kabul söyle. Bolot. Kantip bolot, kantip bolsun. Bolot sopsan nele bolot. Bol boy de. Bol boy da. Bolot durçu. İyi mına morek ara. Karmaşma onu. Monç öyle aralaysın. Bol boy de. Bol boy mu ben? Жүрчү бар келе. Жүрчү. Ай, койгулачы эми ошолор. Баягы эле да. Дагы башташтырды. Жардам берейин деп ойлоп тапса. Мына, кантип болду? Кана. Тарт, туруп, түз тарт. Тарт, мына болуп эле атпайбы? Болбойт.
Дайым ушинтип эле басып турат. Билесиң баягыда. Кайчы менен кыркат десе, орок менен орок деп. Булар тиктокко чыкпады беле? Мен аны хит болмады беле вообще. Эми аны турбайсызбы? Жүчас. Сен менен турайын мияка. Көкбеттин качан калтыразың мен азыр. Халаттың менен азыр мен турайын. Жүгөр Ары менен араласа деп болмай. Нықтап салайын ба? Ай, артын кезек өтүп кетти. Ассаламу алейкум. Кандайсың, дайыр досум? Ва алейкум ассалам. Кандай, денсаулыктар жакшыбы? Жакшы шүгүр, келедик. Аз калды. Бул бүтсө көрөсүң го. Эмне бул мурдак аппараттарың анда күчтүү болобу, Ар аппараттын өзүнчө шумдугу бар да. Да ты что? Достор бир чогулуп жолуксак жакшы болот эле баягыдай. Чогулт да досум. Сенден бекерчи киши жок. Кадыр 4 айлык табатка кеткен. Машалла. Касым да болсо билесиң да, ал Кореяда. Ооба өткөндө бир байланыштым эле. Келер убагыт эле болуп калды окшой. Чалайынчы анда? Чалып көр. Алло. Ассаламу алейкум. Кандайсың Касым? Алейкум ассалам. Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы, алхамдулилlah, Кудайга шүгүр жүрөбүз. Мен деле Кудайга шүгүр, баары жакшы. Качан келесиң? Эртең учуп атам, Кудайым буйрса. Да ты что? Ооба. Тосуп алгыла мен. Эртең келе атсаң, жирна келе атсаң керек, Конечно. Бардыңарга 2 айыл алып берем. Биринчи өзүм алам. Жакшы. Хей. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандай ботаник? Жакшы. Жакшыбы? Окуп атасыңбы? О, даярданып атам. Хей, моинтип окуп башты ортпай элечи. Агайга баралы дагы 1000 сомдон берели дагы зачетканы койдура албайлыбы? Жүрү аракет кылып көрөлү. Биринчиден, зачетка бааны өз эмгек менен алыш керек. Экинчиден, эч кайга албайт сенден акча. Неге албайт? Ал намаз окуп калганда. Бара алыш чоң күнөө экенин билет. Хей, намаз окуганым бардыгы элечи. Святой эмес да. Молдонун үйүнөн чочконун башы чыгыптыр дейт. Жүрү аракет кылып көрөлү дос. Жок, сен өзүң аракетин кыла бер. Мен бешенетер менен өз эмгегим менен алайын. Эй, баш кесмек бар, тил кесмек жок. Барам дагы агайга зачетканы койдурам дагы келем. Мага түшүндүрүп берчи, кандай иштейт негизи? Иштөө принциби кандай? Бул ачки адамдын оюн окуйт. Бул мурдагыдай чечиндирбейт. Бул передатчиктен бул системага берет. Системадан үндү обработка кылгандан кийин анан наушниктен укса болот. Да. Уруксат багай. Уруксат, кир. Салам кайда? Ассаламу алейкум агай. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуху. Зачет коюп берип коесуз багай? Зачет. Эй, эмне деген акмакчылык? Не деген акмакчылык? Бул параны берген дагы, алган дагы күнөө болот, билесиңби? Не, чык эшикке. Даярданып кел. Агай, пара келтир мага. Болмок агай. Чык эшикке. Бар даярданып кел. Макул агай. Дайыр. Ушулар кийин кандай кадр болот я? Ушу студенттер эртең кантип иштейт өз жумушунда? Мамлекетибиз дагы ушундайлардын айынан өнүкпөй жатат. Туура айтасың. Айта берс арман көп. Эмне болду сага? Молдонун үйүндө чочкон бар жок бекен? Досум, китебиң качан бошойт, даярдана алчы. Кел отур, чогуу эле даярдана алсын. Ошентеличи. Мына ушундан баштайбыз.
Могу ушинтип койду тирүүлөөлө берип койсо жакшы болот экен го. Ооба. Аябай жакшы болбодубу тимеле. Жакшы болду, көбөйтүп алабыз. Ал азыр жанагы түштөндүрүү деп жаман ысырап корчулуктуу болуп атат. Түштөндүрүп, жалп койлор кантип союшат. Ошол жерден союп келгенде көзгө эт деле калмак эмес. Ошол жерден таалап, тытып дей койчу. А жанагы абысынын бар го. Анын 2 жылык алмайын жаны тынбайт болчу. Жакшы болду. Буюрса муну көбөйтүп да алабыз. Ооба. Аяндан көрөк мунун ургачыбы же кочкорбу? Анча деле кочкор эмес окшойт. Келесо. Андайды бычмал дейт, бычмал. Келесо. Алло. Ассаламу алейкум, Тайке. Алейкум ассалам. Кандайсың, Тайке? Жакшы, ой, жeenим, кандайсың? Тайке, жаксың мен го? эртең учам Бишкекке. Эртеңби? Ооба, Тайке. 5 жыл болду көрүшпөгөнүбүзгө. 5 жыл болду, тура. Болду, барабыз. Тайжемди ала кел. Буйрса барабыз. Күтөм анда. Макул. Жакшы, макул. Yes, жeenим келет экен. Барабыз дейсиңби? Бишкекке. Барабыз? Барабыз деп койсуң да. Ай, сөз бергенден кийин эми тап? Эмнени тап? Жол кире таптап. Зачем жол кире? Мына мотоцикл менен эле барабыз. Жакшакай болуп эле. Апе, ушунун менен жетпек беле койчу. Эмнеге жетпейт? Эмнеге жетпейт? Жетет. Койчу. Эй, велосипед менен кыдырышып атат го дүйнөнү. Жөө кыдырып атат. Ай, кой. Менен араңжан өпкөмдү да шамалдатып өлтүрөсүң. Эч нерсе болбойт. Жетпейсиң аны менен. Жыпжылуу куртка кийип алабыз. Эч нерсе болбойт. Аму коюңду эмне кыласың? Коюңду. Жалгыз кой турбайт, качып жоголот. Же дагы бир ачык өлүп калат. Койду. Эй, койдуго союп койдуң. Эми этин эмне кылабыз? Этимни алмай элек. Тиги Жениске алып барабыз. Айбекке алып барабыз. Өзүбүзгө да алып калабызбы анан? Алып калабыз да. Жарымдан көбүн алып калабыз керек болсо. Азыр эт кымбат. Каске, погода кандай экен Кореяда? Кореян погодасы менен Кыргызстан погодасын окшоштуруп болбойт. Өз жериңе жетпейт. Бул жак кандай? Тынч, Кудайга шүгүр. Туура. Момашнабы? Ооба. Жакшы. Үйдөгүлөр баары жакшы элеби? Жакшы баары, жакшы. Кел алдыга отур досум. Конок эмессиңби? Рахмат, доске. Айда, кеттик. План кандай? Бир жерге барып чай ичелиби? Жо, достор. Биринчи үйгө кирип, чемоданды таштап, тиги кобрамдын сагынычын тарат, ана чыкпасам болбойт го. Анда кечире келе жолугалы бир жерден. Ошентип эле. Каске, бу качан бизге экинчи ай бересиң? Берем. Ооба, ошентпесең болбойт. Биринчи мен өзүм алып алайын. Напсигерди тыйып, бирден эле аял менен жашасаңарчы я. Туура айтасың. 2 аял алганга биринчиден аялдар уруксат бербейт. Экинчиден конституциянын мыйзамдарына дагы туура келбейт. Достор, жаш кезимде канча деген зына иш кылдым, канча деген күнөө кылдым. Студенттерден пара алдым. Намаз кантип атат анан? Ошо намаз сактап турат да күнөөлөрдөн. Астагфираллах, Кудайым кечир. Неме? Кадыр 4 айга Даватка кетип чоң малда болгон окшойт. Ооба. Мен эми ким менен саунага барам? Сен дагы токтот. Мына Кореяга барып байып келипсиң. Экинчи аял ал, нике кыйдыр. Той кыл. Кыргыз байса катын алар. Мен экинчи аял албайм. Зачем мага личный проблеманы? А эгерде сүйүп калсаң? Мен сүйбейм. Кудай сактасын. Туура. Мен сүйбейм. Пускай мени сүйсүн кыздар. Туура.
Жылдыздай жанып келген жарқыған жарық белең, жылмайған жүзің жүректі ezіп келген, жанымда оттой жанып жылулық берген елең. Жан дүнім сыздап жетті, қызарып күнім батты, жас жүрек жараланып сезілбей таңдар атты, жалында бұрлар жазып қараймын сен тарапты. Жан дүнім сыздап жетті, қызарып күнім батты, жас жүрек жараланып сезілбей таңдар атты, жалында бұрлар жазып қараймын сен тарапты. Сезілбей мен ішімден сүйім деп қайталады, сағарда бұрлар жазым, маны да байқабадым, сүйісім мен албадым, сені деп қаншалардың. Жақшырды айткенсің. Рахмат. Телефон номерім бар, спонсор керек болса чал. Бат эле жылыс болып кетесің. Мақұл, ойланып көрейін. Атың ким? Айжан. Мен атым Қасым. Мен бүгін Кореядан учуп келдім эле. Кореядан бүгін эле келдім. Достор, мен не салып аткам? Игілік саға. Рахмат, Қасым байке. Қандай екен? Эмне дейт? Сүйіп қалдым оқшайды. Бирок чыне сүйіп қалдым оқшайды, достар. Анда эмесе кийинки чыгарма Кореядан келген Касым байкебизден алат. Досторумуз менен жакшы салыңыз. Ала! Ай! Ала ке, Жақсы. Достор, мына, көрдіңөрбү? Бірге қағып қош қанат, сенің жолың маға дұшман қас болот. Мына біздің достығымыз саяқтың, балдарыбыз бір-біріне дос болот. Менің досым, менің досым, өзің менің адал досым, қиын кезде олды. Сүйіп қалдым оқшайды. Сүйіп қалмақ жет мен. Сүйіп деген енеңден ойын өбес. Kımız içi olal he? Ova. Kımız var mı Ece? Var, gelever yine. Çürgülü. Butlarım uyup kaldır. Qanday Ece, arbanız? Жақсы беже. Жақсы келгілі. Rahmat. Gel içmesen. Ay. Qancha oladi Ece? 100 so'm. Жақсы. Меңіз рахмат. Мақұл рахмат. Содаңыз болсын, жақсы тұрыңыз. Азыр açпайт білең. Ой, блин. Анда тоқта. Ой. Ой, ай, ой. Тұр әміттіш
батырақ барып келе қал. Болчай, бол. Қарматшы, мұны қарматшы. Ой, болчай! Қоя тұршы. Қайсы. Басам чым кетеді. Ай, сабыр. Ой, бүлк детті мені. Ой. Қанат, башқа эле жұмыш таппайсың бы? Серьезныйраак. Міне жұмыш қылайын. Бизнес ачып дегендей, эркек окшоп көбүрөөк акча таппайсың бы? Мен 5 жыл искусствода бекер окуду дейсің. Дипломду акташ керек. Сен бул акчаң менен 10 жылда деле актабайсың дипломуңду. Зато жумушум өзүмө жагат. Өтө кызыктуу. Теги сеники кандай жумуш? Же мага айтып койбойсуң? Кийин айтам. Азыр эми жаңы эле баштабадым. Клиенттерди бир аз топтоп алайын. Акча өзү келет, Кудай буйруса. Кой, мен жумушума кетейин. Амин. Мына түнелге буйса келип калдык. Ооба. Жакшы жетип алдык. Азыр токтоп противогазды кийип алалы. А то моунун ичи вообще угарный газ. Газга кийбесек болбойт. Ууланбайлы. Газы! Ана. Оппа. Кандайсың, чоңыз? Жакшы. Менин атым Канат. Меники Жасмин. Кубанычтамын. Мен дагы. Бул жерге эмне максатта келдиңиз? Арыктайын деп. Сиз бул жерден арыктай албайсыз. Каяктан арыктайын? Сиз мага келиңиз. Фигураңыз идеальный болот. Анан могу сизге болсун. Мен ойлонуп көрөйүн. Макул, күтөм. Мусулман болуп калган турбайбы мунун? Бер чалда көрүндүктөн. Анан сен чачыңа. Алдына кетти. Чачыгым менен, анан мен. Жанымды чабайын. Тока чалып жейсиң, Алдына кетейин десе. Качан кестире койдуңар? 2-3 күн болду олтурусканыбызга. Ботом бизге деле айтсаңар, келчи экенбиз, Сиздер чай ичип олтуруп туруңуздар, там алып келе коеюн. Бара кой, бар. Жүр, мен сени жаткырып келейин. Жүр агай. Му биздин балабыз подклубничек болуп калган го. Подкаблучник эмне болду эми? Какая разница? Большая разница. Дагы эмнени башталып турасың эми? Казан табак жакта жүрөт. Ой, жүрө берсин, аялы төрөгөн турат, жардам берип атат. Балам жакшы төрөсүн деп. Бизде Кыргызда ата-бабаларыбыз мындай кылган эмес. Казан табакта тамак Азыр деген цивилизация. Цивилизация, койчу цивилизация. Жанымды чыгарбас, сен дегенчи сен жеткен тупойсуң сен. Не? Ким тупой? Сен. Озуңа карап сүйлө. Жеткен тупойсуң сен. Барчы. Барчы жака. Келиңиздер. Келе кой балам. Алыңыздар. Санбышкан окшойт, Өзү негизи
Эркек жасаган тамак ширин болот да. Аябай ширин болот. Мен дагы достор менен тоого чыкканда өзүм жасачумун. Ушунчалык эч калтырбай жеп коюшчу. Үстүнө эле куя бер балам. Кел алыңыздар тамактан. Келгиле. Бүгүн бул жакта эле каласыздарбы? Жок балам. Бир комнат үйдүн каягына калалы өзүңөр кенеде тыгылып жашап атсаңар, мээримде төрөйм деп турса, Касымдыкына эле барабыз. Ошонун үйү кенен экен. Жок апа, кала бериңиздер, бул жакта эле. Батабыз. Айбек кухняга деле жата алат, мен кухняга деле жата алам. Кел алыңыздар. Окууларың кандай? Жакшы, рахмат. Бир издачаларым бар эле, баарын тапшырдым. Өзүң иштериң кандай? Чаңыр жаздырдың? Жок, акча болбой жатат. Күнүмдүк чыгымдан артпайт. Мен да жакында ишке кирсемби деп жатам. Анан жаздырабыз буйруса. Кайда? Бир кафеге официант болуп. Кана iPhone 14 Pro Max. iPhone өтө эле кымбат болуп жатат. Пока Redmi көтөрө турчу. 2 ай болду го апшет эткениме. Көчөдөгүлөр деле көтөрүп жүрөт. Канчада мен ырчумун го. Бактылуу iPhone'да эмес го? Кой анда, жакшы кал. Айжан, сен кайка оратасың? Токточу. iPhone алып бере тургандарга. Айжан, сен туура эмес кылып атасың. Баары бир кайтып келесиң мага. Аны убакыт көргөзөт. Тайкемдер кечип атат го. Саат болуп калды. Бул малда келиш керек эле. Кеч болуп кетти. Алыскы жолдо эмне зарыл дейм да. Эми Тайке мени сагынып келатат да. Канча жылдан бери Тайке менен көрүшө элекпиз. Сен сагынып келатат дейсиңби? Акча сураганы келатат да. Эми Тайкем келгенде кабак башың түйбөй, күлүп жайнап жашнакай тоспай эми Тайкемди. Тайке дегенде эле жандал баштап каласың. Тезирээк эле кетсе экен. Жатып алмайлар бар эле айлыктардын. Кой эми. Тайкем келди. Вовремя. Тайке жал сенде болсо да. Эмне мынча сүйүнөт? Тайке, күтүп коебуз сизди. Ассаламу алейкум. Тайке. Кандай? Кел кучактап алайын. Тайке. Жакшы да. Ай. Шекти сөз кылсаң кулагы көрүнөт дегендей. Кырсак болмойт. Тайке. Кандайсың? Жаным десе, жакшы келип алдың бия. Эмне кеч келдиңиз? Кандайсыздар? Кандай келип алдыңар? Жакшы. Кандайсыңар? Отурасыңар. Кандай, жакшыбы, жакшы жүрөсүңбү? Могоз. Отуруңуз Тайке. Аман эсен келип алдыңызбы Тайке? Келиңиздер, өтүңүздөр төргө. Ден соолуктарыңыз жакшыбы Тайке? Жолдо кыйналган алган жоксузбу? Анча да эмес. Келип отуруңуз Тайке. Бисмилла. Келиңиз, отуруңуз. Чарчаган окшойсуз жолдон аябай. Ой, чарчайсың да потом тетектен бери мопед менен келип атсак. Отуруңуздар. Чарчабай анан. Кандай жатасыңар? Жакшы жүрөсүңөрбү, жакшыбы? Амин деп коелу. Биз келдик, бала келбесин. Амин. Бүгүн бир аш басалы. Күчүн титиретип. Bir, iki. Ой, азамат. Мана аз күндүн ичинде жеңил шпатка отуруп каласыз. Чоң рахмат сизге. Бүгүн кечинде балким ужинди чогуу кыларбыз. Свидание чакырып атасызбы? Эми ошол сыяктуу. Жок, убара албай элеңиз. Балким башка күнү, Күтпөй элеңиз мени. Кыздар, иштейбиз. Охо. Сизге канча күн болду? Бир жума. Опа. Сизди жакшыраак жерге барып бутуңузду чоюш керек экен. Ал жактан тезирээк болобу? Албетте. Сизге бирин кайсы суроо берсем болобу? Бере бериңиз. Күйөөңүз барбы? Биздин ишке тиешеси барбы?
Эми сиздин бутуңузду чоюп жатсам, күйөөңүз келип менин мойнуму чоюп койсочу. Күйөөм анча деле жок. Эми ажырашып кеткенбиз. Бирок кес-кесте мас болуп келе берет. Кудай инсап берсин, ичпей турсун. Кыздар иштейбиз. Кана кыздар иштейбиз. Ой, сиз бутуңузду бериңиз. Мону абайлап, колду түз кармайбыз. Ушундай. Баспаңыз жойки. Ушинтип жасайбыз, иштейбиз. Жайлат го. Охо. Иштейбиз, киргизебиз. Кана кыздар. Жана көрсөткөндөгүдөй. Оп. Өлтүрөт. Оп. О, сиздики бел экен, а? Мунаны берип туруңузчу. Сон. İşteyiz. Алло, дагы эмне болуп кетти? Алло, Айжан. Эртең жолуп алчы. iPhone кредитке алып берем. Өзүң тандайсың. Ошентип убар болуп, алып бербей койчу, Айжан, кандай айырмасы бар сага? Иши кылып iPhone алып берсем болду? Сенден башкаларга алдырып алам. Алып берчүлөр толло. Айжан, сага ким алып бермегиле? Өзүңдү көп жылды сезбечи. Айжан, токтосоң. Kimge aldırtsam telefondu? Жакшырды айткансың. Мен телефон номерім бар. Спонсор керек болса чал. Бат эле жылыс болуп кетесиң. Так, кандай жерге чакырсам? О, таптым. Жолугушуну өзгөчө кылбасам болбойт. Gelem dedi öyle. Yok. Kıyam okşaydı. Acıraştım demedin bile. Oy, oşu acıraşkan kıyam da. Eşikti açpaysın mı? Dağım astırdı. Olmaz eken. Açpaysın mı eşikti? Öldük. Öldük? Yok, men var. Eşte kalmadı.
Açпасаң талқала керем Яң жетпейді сенің аға. Емне, здоровый бұл. Здоровойды айтасың да. Ал деген бандит. Бандит? Ал сені атып салады. Емне. Ваннаға кер, ваннаға. Бұл. Не ашпайсың ешікті? Мен ұқтып атқам да. Емне келіп алдың? Жаным, сені сағындым, жан. Барым, бүтірбөдік біле. Арып тұрчей. Тамағың дайырда бар. Мен қолын жуып келейін барып. Sen kimsin? Birinciden salamasmı? Men Begay'dın kurbusu olum. Atım Ayka. Таха, мен атым. Очень приятно. Мне тоже. Бема. Ушундай сонун подружкаң бар екен. Неге айтпадың ба? Бар. Анда чайыңды даярда. Азыр. Чай içelim. Мақұл, азыр. Мақұл, азыр. Az sen менен 100 грамм içem. Tanışkanınız üçün. Анда sen üçün 100 gramdan alıvereli. Ay. Gelçiveri. Ne olutas? Ay. O yenin duray. Bu yenin. Seninle ne mi söyleyeceğim? Caslar. Ay. Oy. Ay. Aydan bay tezdir. Aydan bolumuz. Bolum bay. Aydan. Mınavu geveten beni үйгө кантип кирем десеңиз. Sen anıma koy. Men sağa үйрөтөм. Кантип киришти, эмне дешти, баарын үйрөтөm. Керек болсо мен сага кыздардын башын айлатышты. Кантип сүйдүртүп алышты дагы үйрөтөм. Мени деген опытный эркек деп коет. Каякта үйүң? Айда бериң, жол катарайт. Эч коркпо, мен турам го. Макул устаз. Жакшы. Кудай өз сактатты. Бай. Саламатсызбы? Саламатчылык. Не болду көңүргө түн жарымда? Теги сөйлөсүңерби? Биз сөйлөбүз. Үйгө кирип сүйлөшсөк болобу? Болот. Киргиле. Рахмат. Кудай сактасын эми. Мына ушундай кемпир. Кой чайдан. Дагы жакшы, Кудай сактап. Өзүңөр аман калып турсуңар. Могу байке болбогондо кепселенип эле кетмекмин. Да жакшы, мен өз убагында келбедимби? Монун тонуп атканын көрүп калдым дагы, сразу кийиндерим чечип кытпадым. Вай, кийиндер кетти го. Жүгүрүп барып да ортого түшпөдүмбү мондай.
4 экен алар. 4 тегерек деди мени. Мондай элечи. Түштүм мондай эле ортого. 4 тең. Биякта азым, бияк урдум, биякта азым, бияк урдум. Экөө калды, экөө мондай эле урдум го. Түштү 4 тең. 5-си кийимди алып качып баратканын көрүп калдым. Мунунда кийимин менин көйнөгүмдү терип качкан ойдон кетти. Кийим жок калдык. Байкуштар кийимге зар бир бечаралар экен да. Ошондой акшайт. А мейли, алтын башыңар аман болсо, андай кийимди алайын табасыңар. Ооба. Стас, алың аштан. Кеттик, алдык. Дамир, угуп атам, шеф. Айда, шаар айланабыз. Айжан, мына белек менден сага. iPhone 14-пү? iPhone 14 Pro Max. Рахмат, бул менин кыялым экен, кайдан билдиңиз? Бул бир гана сенин кыялың эмес. Бардык кыздардын кыялы. Анысы бар, туура айтасыз. Рахмат. Чынын айтсам, сен жакшырды айткенсиң. Талантыңа таажим. Рахмат. Бирок сен жылдыз болушуңа канча каражат керек экен? 2 жакшы ыр жаздырсам, ага клип тартырсам, формат тиктирсем, примерно 5-6 миң доллар жетсе керек. Ошо эле. Анда сен жылдызсың анда. Чын элеби? Чын эле. Сен машина айдай аласыңбы? Ооба, права окуам. Бирок машинем жок. Кандай машина жагат сага? Копия жагат. Ал машина өзүбүздөн чыгат да, Кореядан чыгат да. Ал машина жакшы машина ал. Сен жылдыз болгондон кийин жөө жүрбөй, машина менен жүрүшүң керек. Эмне? Машинаны алып бересизби? Ооба, алып берем сага машина. Керек болсо сага мен квартира алып берем. Чын элеби? Ооба, чын эле. Бирок бир шарт менен. Кандай шарт? Сен менин жубайым болосуң. Экинчи аялым болосуң. Чочулап эле Айжан. Коркот турган эч нерсе жок бул жерде. Сен ойлонбо. Бардыгы жакшы болот. Жашыруун жашайбыз. Достор менен эле чакан тойчу кылабыз. Айжан, баары жакшы болот, ойлонбо. Бардык кыялың аткарылат. Мен сени бактылуу кылам. Кандай дейсиң? Андай болсо, таанышканыбыз үчүн жана сүйүүбүз үчүн шампанский ичели. Мен бир өзүңө сүйөм деп айта албадым. Жылмайып бакыт кошуң кучактап бет кармадым. Жалындап сенин бактылуу кайта албадым. Сен үчүн. Мен бир өзүңө сүйөм деп айта албадым. Аттың айта албадым. Ассаламу алейкум. Дайыр кандайсың? Ва алейкум ассалам, кандай эдик? Деги бүтөйүн деп калдың бей? Мына аяктап калдым. Жакшы. Телефон чалсам албайсың. Телефонуң өчүк. Телефонду өчүрүп койбосо такыр иштетпейт да. Анысы бар. Мен бир жакшы жаңылык менен келдим. Касым досубуз экинчи аялга үйлөнүп, узкий кругга той берип атат. Бизди чакырды экөөбүздү. Шорду десе. Пай, жамалыңа жарқыраған күнге тең. Айғырдыбай мүдірімді үздірсен, барымызды ашық қылған жүрегің. Бил албадым аттың бақтың кімде екен, ай сізде екен. Мен мына бүгін жақсы күн болып атат. Менің жиенім мына 5-ші жыл үйлен, қанша эле? 1-ші жыл үйлен атат. Еме
бактылуу болгула. Ушундай эле чакан эле дастархан жайып. Ооба. Белгилесе болот экен го. Туурабы? Ооба, туура. Анан 400-500 адамдарды чакырып, тиги подряд эле жылкыларды союп, эмне кереги бар? Туурабы? Ошо да. Анда алып коелу. Горки. Горки. Келжан. Бактылуу болгула. Көкөсүн сүйүүсү үчүн. Анда эмесе мен келиңиздер. 2 жаш бактылуу болсун. Алыстан келген Тайкенин атынан бир чыгарма ырдап берейин. Баракелде. Güydüm ay, ne gelirsen süydüm ay, süydüm ay, ne gelirsen de çürüdüm, ay canım ol canım ay. Sen benim ayım, saldın canım nege kaygıda, oy, beni senden kaldım. Öldü go buyagı. Эмнебизди тойго чакырбай я? Туята öldük. Kasım, seni. Görsötөм мен сага азыр. Ey, кырмагыла Касымды. Касым. Тайке. Кандай уят? Тайке тургузсуна. Сауыр, эже, сауырыңыз сөзсүз кырмагыз эмне болот? Касым. Кой бергиле дейм мен. Касым. 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 Тургуз. Не oldu? Тургуз. Бас ай болмай, Эмнеге чакырдыңыз эже? Тынччылыкпы? Тиги жесең Кореядан келген да. Анан? Акчасын каалагандай чачып кыздара кутуруп жатат. Тизгинин кичине тартып коюш керек болуп жатат. Эже, биз үй бүлөлүк иштерге кийлишпейбиз да. Акчаңызды бербей жүрсө, бирге беле. Ошо акчасын мага бербей чачып жатпайбы? Акча өзүнүкү да. Кайда чачты өзү билет да. Ачыгын айтсам, ажырашайын деп чечтим. Мүлктү тең бөлөлү десе, заксыбыз жок. Биз эми нике менен жашап жатканбыз да. Ошон үчүн да ойламды сен бөлдүрүп беришиң керек. Өзүм ыраазы кылам сени. Макул. Түшүндүм. Заявление жазып салса, өзүңүз жооп бересиз. Жаздырбайм. Ал жагынан кан санаба. Өзүм жооп берем. Анда үйгө келгенде мага чалыңыз. Ошо келбей качып жүрбөйбү? Келсе эле чалам сага. Аялма, ким айтып койду экен? Досторуңан кимиси көрө албаса, ошол айтты да. Жок, Тайке, мен досторум андай эмес. Бирок эми бул өттү.
Кетти. Эми экинчи аял алуу тууралуу маселе жабылды окшойт ушун менен, а? Аялдардын баардыгы эле шариятка баш ийбеген жакпайт да мага. Меники деле басып жата беришет. Кой бербейби? Туура эле. Бешти берип атса деле басып жата берет го. Биз эле мына тажеңең экөөбүз акыркы жылдары экөөбүз экөөлүк жатабыз. Ал башка диванда, мен башка диванда. Падышка кучактап. Тайке. Мен сизге төн жүнүнөн конкретный жаздык алып берейинби сизге? Жазыкты кучактап жата бересиз, өзүңүзчө. Кайчай. Жумшагынан алып берем сизге. Кайф карбап жата бересиз. Жeenим, сага бул күлкү да. Айтыңыз да. Тайжеңем токол алып берсин. Өзүнө жок же башкага жок кылбай. Макул болбойт да. Сиз али жашсыз да. 60-ка чыктыңыз. Жок, 59-та десең. Ким боле Тайке? Аял келип чачымды жулуп, элдин баарын көрүнчө мен уят эле кылбадыбы. Кой ыйлаба Айжан, жашоодо баары болот. Дагы жакшы той болбой калганы. Кудай эле сактады. Той болгондо аялы тайынемди таантмак экен мага. Ооба, анын аялы баары үрөк өңөрдө жашатмак эмес. Сен өзүң да туура эмес кылдың да. Айфон алып берем, үй алып берем десе эле азгырыла бересиңби? Сен өзүң акылдуу, таланттуу кызсың. Ошонун баарына өзүң күчүң менен жетесиң Кудай буйруса. Негизи Айжан, аргенден өтөрү жок. Ошол жигит сени бактылуу кылат буйруса. Туура айтасың. Кел чайдан ич. Кечирип кой Нүкүш мени. Жаңылдым, жаздым. Бул точно жаңылды жазды. Кечирип кой. Силер чай ичип отуруп туруңуздар. Биз жекеме-жеке сүйлөшүп келели. Бас. Булго жаңылды жазды. Сагы эмне жок. Кой жейиним деп тыйып койбойсуң? Күгүч. Мына келинчи вообще мага жакпайт. Вообще жакпайт. Ошон үчүн жаңы башкага үйлөнсүн дедим да. Анан жапжаш кызгабы? Эмне болуптур? Шариятта 4 аял алганга уруксат го. Сен экинчи аялга ушунча тополоң кыласыңбы? Шариятта жаш сулуу кыздарды ал деген эмес. Ал кыздын турмушка чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. А сен болсо турмушка мүмкүнчүлүгү жокторду ал. Андай эле сооп иш кылгың келип атса. Мисалы, коляскада отурган майып кызды аласың. Эмне, башка вариант жокпу? Бар. 4 балалуу келинди аласың. Балдарын багыш. Башкачы? Башка. Андай болсо 50 жаштан өтүп калган аялдарды ал, элимиз илдеп жүрүп эрге тийбей алган. Алар деле эрдин даамытатсын. Мен Кореяда ошондойлорун алыш үчүн кореецтердин туалетин тазалап, идишин жууп жүрдүм беле. Аппетитке да караш керек да. Сен аппетитке караган жоксуң. Напсиңе карап жатасың. Так что, экинчи аял эмес, мына сага. Уктуңбу? Анда ажырашабыз. Макул, ажырашабыз. Мүлктүн жарымын тең бөлөбүз. Экөөсүнүн ортосунда эч кандай ЗАГС жок, мүлк бөлүшкөндөй. Так что ажырашсак, сага дагы ме. Бул келин мага деле жакпайт. Ошо да. Эртең тек Айбектикине эле барып жатагыл тар болсо да. Ошентеличи. Кайсы бетиң менен жүрөсүң эми сен бул үйдө? Теги самоорго барганыбызды той болорун каяктан билдиңер? Нүкүштүн эжесинин кызы ошол жерде иштейт экен да. Телефон чалып айтпадыбы? Касым тааныбайт бекен аны? Мунуңдун да Кореяга кеткени 5 жыл болду. Тааныбаса тааныбайт да. Анын үстүнө бул кетерде кенедей мындай кыз болсо керек.
Pay жамалыңа жарқыраған күнгі теңіз қайғыртып ай үмітімді. Алло? Алло. Кандайсың Нургүлже? Жакшы, өзүң кандай? Айка сенби? Ооба, мен. Кандайсың? Жакшы буйруса. Каякта иштеп атасың? Самор чайханасында иштеп аткам. Күнчө эле чалдыңбы? Күнчө элеби? Ооба, тынч эле. Нургүлже, мен сизге бир нерсе айтсам, туура кабыл аласызбы? Эмне болду? Тынччылыкпы? Нургүлже, бул жакта Касым жезден бир кызга үйлөнүп, той өткөрүп атат. Той? Ой! Жеңе кеттик. Апатым кайка? Тойго. Тойго дейби? Ай, Нүкшай, токточай. Сен эмнеге барасың? Неге барасың кошулуп? Неге бардың аяка? Ой, ушул үйдө жүрсөк, барыңыз жеңе, жүрүңүз деп суранып атса, барам да поддержка теп, апи? Сен поддержка теппей эле жана кызды ыргытса тепкидей болуп бардың го тим эле. Талактап. Чакырбайсызбы Жезешаны, бир сүйлөшөлү. Чакырдым, азыр келет. Тездетиңиз, убакыт аз. Эмне өкөңөр элеби? Жок, сыртта да балдар бар. Иши кылып жакшы бүтүрүп келсеңер болду. Ал жагынан камсанабаңыз. Мындайлардын далайын тарбиялаганбыз. Тайке, качтык. Макул анда, чакырып келейин азыр. Кичине чоңураак балдар чакырбайт белең. Жаш балдарго буларың. Булар жаш болгону менен аябай мышташат. Балким Жезден каршылык көрсөтпөйт. Айтып болбойт. Терезеден качып чыгып кеттиктир. Кууп жеткиле тезирээк. Кеттик. Айылдан келді балдар. Не қылай? Үйін қойын таза мен ұрыз қу. Отыр, тарт, отыр. Өктің жарым бересің бе? Не көрем? Не көрем? Бересен. Берем. Бер десең. Мен де қош берем. Чақшыра татам. 500 істеп келсең таба аласың. Берем. Жану заман болсын. Тайке. Bilinbey күндүр сагынычым. Аппаратың кут болсын. Рахмат, досым. Бүгін мен де кош майрам. Бүгін мен эркиндикке чыктым. Бүгін ошол үчүн ал өреле. Келгиле. Чында эле кош майрам экен. Эсли досым, сен Кореяда болуп калганыңда, корейстер сени момундай эле көтөрмөк. Момунда. Көтөрө алмак сени корейстер. Бизде көтөрбөйт да мондай жигиттерди. Чында миллионер болмокта. Миллионер болмокта. Миллиардер болмок, миллиардер. Баягы ачкиң элечи. Канча пайдаланып жүрдүм мен. Ооба. Уурдат олдум да. Ошону
жоотпош керек эле да. Дозун берчи. Аппаратты bir эксперимент кылып көрөйүн. О, Мо басканды унутпа. Анан иштейт. Болду. Бул наушникти кулагыңа тагасың. Бул башкачабы, Ооба, башкача. Биздин ойду текшербей эле кой. Оюбуз жакшы. Силердин оюңар азыр мен үчүн жакшы да. Жаман ойлобойсуңар. Тиги кызды текшерип көр. Аппаратты сынаганча. Кечирим да сурап келесиң. Духум жетпей жатат. Койчу бир аз. Муну ишсенсең тантырап калбайсыңбы? Силер отуруптурла, мен азыр. Барсың. Тайке, 5 убакка өттүңүзбү? Эми 5 убакка ниет бар. Жакшы, жакшы. Айжан, мени кечирип кой. Мындай болорун билген жокмун. Кечир. Касым байке, айылыңыздан мынчалык корсоңуз, неге бул кадамга бардыңыз? Талантымды чындап сүйлөсөңүз, жөн эле жардам берсеңиз, сизге Кудайдан кайтат эле го. Жылдыз болбосом жок, ушул жерде эле ырдап жүрө берейинчи. Бирок сен чыныгы таланттуусуң. Сен бул жерде ырдабашың керек. Банковский картаңды WhatsApp'тан айдап койсуң, $5000 катарып коеюн. Рахмат Касым байке. Менден жардам болот сага. Мени кечирип кой. Тайке, эртеңкиге калтырбай бүгүндөн башташ керек намазды, 5 убак намазды. Бу акыретте биринчи намазың суралат, Тайке. Ой, билем. Айтып эле атышпайбы? Билем. Эми айтып коюш парз. Ой кандай экен? Ой жакшы эле. О, сюрприз. Көрдүңбү? ولا خلانا على الناس ندوس احنا ممكن نزهة ويسألوا علينا المدينة احنا ملوك النزهة Тайке, билек келечи, Тайке. Кандай экен? Койзоң, бир билек келей. لو فاكر انك اخر قطعة وجوه قلبي سايب علامات ده انت فراقك اصلا متعة احب اقول لك بالسلامة فلوس نطير ناس نطير الدنيا اصلا مش هتسانا Тайке кандай билет? Эркексиң. ونرمي هم الدنيا ورانا Отуртула мен азыр. Кандайсыңар кыздар? Жакшы отурасыңарбы? Жакшы, рахмат. Кыздар, жүрбөйсүңөр, бир столго отуралы бардыгыз. Силер төртөөсүңөр, биз төртөөбүз. Жүргүлө бир столго. Бүгүн силерди мен сыйлайм. Бул болсо менин Тайкем. Аты Жошпай. Если что, Тайкем бойдок. Не? Жөнчү. Апей, бойдоксузбу? Бойдоксузбу? Анча деле бойдок эмесмин. Тайкем Куртай. Айылда, Тайкемдин малдары, жылкылары, уйлары бар. Тайкем биз минмеген машинаны, мына Тайкем минди. Машинаңыз кандай маркада машинаңыз? Маркасы? Мерседеспи? Жок, мотоцикл. Кыздар, тартынбай эле каалаганыңарды заказ кыла бергиле. Ачкин текшерсем болобу? Бүгүн менин коногум болосуңар. Кана, ким эмне ичет?
Таанышканыбыз үчүн бирден ичпесек болбойт го. Өзүңүз билип бериңиз беки. Болду. Официант келсин. Бул колхозбайды башыма тартамбы? Бул керетеси менен байлыгы деле жок болсо керек. Жок, болбойт. Мындан крутой, мындан жаштардын карабайм керек болсо. Не за что? Болбойт. Өзүмдүн жапжаш күйөм турганда бу чалдым эмне кылам? Койчай. Жок, мен мындайга бара албайм. Кыйналып турганда макул эле болот элемей. Эгер 10 000 сом берем десе, 5 000 сомду дароо квартплатага төлөйт элем. 3 000 сомду кредитке төлөсөм, 1000 сомдон жанымды суруп жаткан Бекзаттын карызынан кутулсам, 1000 сомду эдинсе салып жолу кире кылып турат элем. Ичпесе кыйнага да, Касым. Мен дары ичип аттым эле. Кыздар андан көрүп тамактан алыла. Касым. Оу. 10 000 берип турчу срочно. Сен эмне иш кыласың, Мадина? Бир фирмада менеджермин. Иштериң жакшыбы? Жакшы эле. Мен Тайке. Чоң кыз, 1 минутка болобу сага? Менби? Ооба, сен. Дайыр эч кимисин карабайт го. Дайырга жаккан айымды Тайкең алып кетти окшойт. Мурдагы вакыт болгондого таңдын көрүп. Өзүм эле. Аябай мага мүнөзүң жакты. Ошо сен мага жактың. Түшүнсөң неме? Ошон үчүн өзүнчө Жошпай Тайке. Намаз окуп болуп калды. Жүрүңүз намазга. Намаз окуйлу. Жүрүңүз. Азыр барам. Бу акыретте биринчи намазың суралат, Тайке. Мындайда. Нога акчаны 1, 2, 3, 4, 5 ногуну квартплатаңа бер. 1, 2, 3. Муну менен кредитиңди төлө. Так. Ногу жанагы Бекзаттын жагын жап. Ногуга өзүңө эдинсе саласың. Жол кире кыласың, ар кайсы нерсеге иштетсең болот. Макул. Мен кеттим. Жошпай беке. Унчукпа. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Аллах улук зат. Кандайсың? Мен азыр. Кандай, жакшысың ба? Жасолуң жакшыбы? Жакшы. Өзүң жакшы да. Сиз айтканды жасадым. Кулакка илдим да. Азыр бар эс алабыз. Тетиги. Молодец. Караңызчы. Кандай экен устаз? Кызым. Эмне аны жага чаптыңыз? Анткени бул мошенник. Аны айдан билдиңиз? Анткени бул баланы мен жакшы тааныйм. Мунун аялы бар. Каяктан билем мунун аялы бар экенин? Аябай жакшы убадаларды берди да мага. Кызым. Аялы бар неме менен кайтып жүрүп атасың? Сиз деле жүрүп атпайсызбы бизди таштап салып? Туй ёлки. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың, досым?
иштериң, ден соолуктарың кандай? Жакшы. Жакшы жүрөсүңбү досум? Андан көрө мен сүйлөштүм жумушка. Ооба, сүйлөштүм бул жак менен. Понедельниктен баштап жумушка чыга берсең болот. Рахмат доске. Эчтеке эмес. Өзүң эмне болдуң? Айжан менен сүйлөштүңбү? Жок, Айжан мага чалышын күтүп атам. Жаман көкпетсиң де. Айжан өзү чалыш керек да. Неге чалыш керек? Анткени күнөө анда болуп атпайбы? Айжан сага жизнь чалбайт. Чалат. Мына чалып атат. Чалып атпайбы? Андан көрө каяка чыгаралы? Бул жак Тоскөл келе чакыр. Бул жактын шашлыгы мощный. Бүт баарын өзүм даярдайм. Чакыр бияка. Бияка эле чакыр. Алло. Алло. Кандайсың Арген? Жакшыбы, өзүң кандай? Оми, кел. Бүгүн жакшы бир тамактаналы. Мен бул жактан деген силер деп атайм бүгүн. Выходной алдым да. Өзүмдүн досум да. Арген экөөбүз бир сыйлап коеюн дедик да. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Айжан, сенин ырың даяр болуп калды. Үнүңдү жаздырып кетпейсиңби? Хорошо, макул. Анда эртең барып ырдап кетейин, Жакшы болот. Биз күтөбүз сени. Макул, рахмат. Күн кечтеп баратат. Биз жолго чыгалы. Ооба. Эми бул менден сизге белек. Опа. Мурдагыдай жоготуп албаңыз. Жак, жоготпой калайын. Жакшы белек болду да. Ушундай тупой эркек менен кантип чыдап жашап жүрдүм экен. Убагында тиги Бекмат классташыма тие берсем болмок экен. Азыр депутаттын аялы болуп, шаарда элиткада жашамак экен, аттың арман. Ичип бүттүңбү? Жедим. Туранда. Турдук. Ой, шашпай отургула. Истик болду. Кана эмес Тайке. Жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болуп, эсен аман айылга жетип алгыла. Тайжеңе, жолдон урушпай, талашпай, жакшы жеткил ынтымакташып. Ой, биздик ошолда. Кана Омин анда. Омин олукпа. Но шашлыкты салып койгула. Официант. Бул эмне? Кыз келиндерди арыктатам. Белин ичкертип, көкүрөгүн чоңойтам. Бутун чоюп, шпагатка отургузам. Тареги Койбашева көчөсү 32. Эми алыс жолдо Тайкеңдер кантип жетет болду экен? Тем более мотоцикл менен. Тайкеңди билесиң го. Кантип келсе алар, ошентип жетет. Ал жагы бар, туура айтасың. Эми мындан ары кандай план? План? Мен кайра Кореяга кетет окшойм. Же башка өлкөгө. Тапкан акчам бар түгөндү. Досум, ошон үчүн айтат да. Кыскан бай болот деп. Мейли, эми кысайын. Давай досум, макуланда. Телефон чалып тур. Сенден көп нерселерди күтөм. Дагы жакшы нерсе ойлоп табышың керек. Эми жакшы проекттер бар. Сен келгичекти даяр болот. Кудайым буйрса. Кудайым буйрса. Давайте, достор. Жолукканча. Давай. Давайте. Жакшы чоюлуп калыптыр, Бүгүн кечинде жолугушууга кандай дейсиз? Бүгүнбү? Жок, бүгүн жумуштарым бар эле да. Жумушту токтотуп жолугар эле? Хей! Сени мага айтпай жашырып жүргөн жумушуң ушулбу я? Тим эле кызыктуу жумушум иш. Басчы, түш жастыма. Ай! Кайда качып барасың я? Тим эле жетпей калчудай болуп. Бери кел. Ай! Сага эмне? Муга астык кылып атабы я? Бас кеттик.
Баарынан дагы Казымдын тою сону болду а кемпир. Ошону айтпайсың. Яба сонун өттү да. Келтиресиңер да экөөң тең. Баары сен жашоо болбойт да кемпир, баары. Болбойт да болбойт. Кыргызстан кандай керемет жер, Айтпа, Кыргызстандай жер барбы? Бейиштин гана төрөгө Кыргызстан. Эми ушул кооз жерлерибизди да сатып жибербей, сактап калса гана эми чоңдорубуз. Эми айланайын ким сатмайлы муну? Тиги депутаттар да бе? Ой. Арасында Бегмат Касашыңа окшогон саткын депутаттар отурат. Кой. Ошол акмактар сатат. Кой, ал деген мектепте окуп жүргөндө эле патриот болсун. Ким эле сөз тийгизбегенин кара. Арман кылсаң да керек, Ошого тийбей калганыңа. Дура. Тим эле көзүң ачылып кеткен го, ким айтты сага? Мен баарын билем. Мындан ары жакшы гана ойлорду ойло, Күкүш. Мени менен жашагың келсе.